Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын желектүү тургундары. Кутмаңыңыздар менен барыңыздар. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында ошо Панфилова менен Маяковскийдин ортосунда, мындайча айтканда 15 сотикте жайгашкан сквозной эки бетте, бир жак бетинде даяр иштеп жаткан СТОсу менен Садовый көчөдө мына 119 жайгашкан, бул жак бетинде готовый үйү менен. Оторбайдан келдисиздер, Оторбаева 150 адресте жайгашкан, ушул там даяр СТОсу менен бизнеси менен сатка чыгып жатат. Мына бисмилла ишин ала киргенде эле бул жагы үйдүн сол тарабын жана оң тарабын тартып берейин мен сиздерге. Бул жакта гараж жана үстүндө сеновал жайгашкан. Эшиктин алдында мына өзүңүздөр көрүп тургандай толук түрдө цементтелген. Тамдын сырткы фасады дождик. Мына бул жактан оң жак бетине караңыздар, бул жакта летний тапчан, жайкысын уктоочу бөлмө десек болот. Мына огородун көрүп жатабыз. Жалпы аянтын алганда 15 сотикте жайгашкан ушул үй. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге аз короо жайын, үйдүн ичин жана иштеп жаткан СТОсун баарын тартып берем. Бул жак погреб, бул жакта оголо көп нерселерди кышкыга сактаса болот. Жана бул жакта мына огородду көрүп атабыз. Огороддун баардыгында айдалып азыркы күндө көчөт отургузулганга даяр. Бул жактарын өзүңүздөр көрүп тургандай койкана, тоокана бүт сиздерге керектүү мал бакканга мына короосу даяр экен. Жылкы баксаңыздар да болот, уй баксаңыздар да болот. Короонун ичинде тартып көрсөтүп берейин, ичи кенен. Баасын айта кетейин туугандар. Баасын башында комментарийлерде аябай сурашат, баасын неге айтпайсыңар башында деп. Баасы $180,000 акча сурап жатышат. Кеми бар, сөзсүз. Там эси деген номерде Мегаком менен Ошка номери турат, ушул номер менен кабарлашып сүйлөшсөңүздөр болот. Бисмилла. Мына үйдүн ичин кирип тартып берейин. Бул жери бут чечер. Бут чечерден түз эле киргенде бул жакта кухнянын баардыгы жайгашкан. Бул жерде трехфазка жана от менен жылый турган отоплениянын баардыгы бар. Бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай центральный водопровод. Бул жагы дагы чакан кухня жана бул жакта санузел жайгашкан. Бул жерде ванна, туалет, душ, аристон баардыгы ушул жерде жайгашкан. Бул жактан да тамдын артына чыга турган выход комната бар. Бул жакта азыркы учурда тоокана бар экен. Мен сиздерге үйдүн ичин кирип төрүндө жайгашкан комнаталарды тартып берейин. Бул жерде ортодо коридор комната. Бул жакта детский спальня, ярусный мына кроваты менен. Үй аябай жакты мага, себеби просторный, баардыгы өзүнүн ордунда. Мына бул жакта да өзүнчө бир детский комната десек болот. Бул жерде да жайгашкан. Үйдүн ичи салкын, жайкысын эс алып уктаганга, уйкуну сергиткенге аябай эле жакшы. Мына андан ары киргенден кийин бул жер холл десек болот. Холл. Кечкесин телевизор көрүп, сабак жасап отура турган жак. Бул жагында зал жайгашкан. Залдын ичи дагы кенен. Эң негизгиси отоплениялардын баардыгы өзүнүн ордунда, өзүнүн угунда. Залдан чыккандан кийин төрүндө дагы бир спальня бар экен. Бул жакта спальня деле кылса болот, жана зал деле кылса болот экен, мини зал. Бирок азыркы учурда спальнянын ролун аткарып аткан экен, күнгөй бет, жарык, жылуу комната экен. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй үйдүн ичин тартып бердим мен сиздерге. Эми эки сквозной ошол үй менен, мына үй жак менен Оторбаева дагы даяр иштеп жаткан СТО бизнестин участогун жана кайсыл жерден экенин мен сиздерге мына толук түрдө тартып берейин. Эмне үчүн баасы да $180,000 экенин өзүңүздөр билсеңиздер болот. Мына бул жакта толук түрдө огороддо полностью алманын баардыгы тигилген экен. Аянчасы аябай кенен, 15 сотик. Мына азыр учурда иштеп жаткан СТОнун бокстарын тартып берем, ямаларын тартып берем. Мына
өзүңүздөр көрүп тургандай бул жактан навес баардыгы толук түрдө жабылган. Кышы, жайы, жаз бул жерде погоданын эч кандай тиешеси жок. Себеби бул жерге жамгыр да түшпөйт, кар да түшпөйт. Бул жерде иштеп жаткан мастерлер толук түрдө шарттын баарын түзүлгөн, ушул жерде иштеп мээнет кылышып атат. Мына бул жакта да өзүнчө мастерской комнаталар бар экен. Бул жагынан жалпысынан алганда 3 ямасы бар экен. Бүт бардыгы керектүү жабдыктар менен мен көрсөтүп атам. Дагы бир ирет карап коңуздар. Жакшы стойкалар менен жабылган. Негизи эле ушул Оторбаева көчөдө билебиз бардыгыбыз. Азыр базардын жанында жакын жайгашкан жерлерге бизнестен көптөгөн түрлөр ачылып жатат. Бирок менимче айтам, баасы кымбат эмес. Себеби бул жакта сквозной эки жак тең. Бул жагы бизнес, тигил жагы жашай турган там 15 сотикте жайгашкан. Тайлак СТО деп жазылып турат. Оторбаевадан келсеңиздер, мына ушул даяр бизнес Садовой көчөдөгү там менен сатка чыгып жатат. Бул жакты билесиздер, Анжелика мебель. Бул жер Панфиловдон ары жакын базарга бир эле светофор. Экрандан алыстабаңыздар. Ар дайым биздин видеолорго лайк басып, комментарий калтырып, кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо жазып туруңуздар. Биз анын баарын эске алып, сиздерге маалыматты кенен жеткизгенге жана туура керектүү адамга керек үйүн, участогун тауып бергенге даярбыз. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.